Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Google Classroom'da тапшырмаларды даярдоо боюнча болмокчу. Ал үчүн биз Google'дагы өзүбүздүн класска киребиз. Google'дагы өзүбүздүн Classroom'га киребиз. Google'дагы Classroom'га киргенде ушундай болуп ачылат. Бул жерден тапшырмаларды даярдоо үчүн задания деген бөлүгүн тандайбыз. Задания дегенди басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерде создать дегенди басып, биз ар кандай тапшырмаларды даярдасак болот. Мисалы, биринчи задания дегенден тапшырмаларды даярдайбыз. Экинчи заданиясы тестом дегенден тапшырмаларды тесттер менен даярдайбыз. Үчүнчү ар кандай суроолорду даярдасак болот. Төртүнчү материалдарды даярдасак болот. Бешинчи ошол материалдарды кайрадан кайталап колдонсок болот. Ал эми алтынчы жаңы тема кошсок болот. Бул жерде Google календар дегенде Google календарды баса турган болсок, бул жерде Google календар чыгат. Бул жакта бардык маалыматтар чыгып турат. Өзүбүзгө керектүү маалыматтарды бул жагынан издеп календар боюнча тапсак болот. Мисалы, задача, день рождения, ар кандай майрамдар, ушундай кылып тапсак болот. Андан кийин бул жерде папка курса на диске деген бассак, бул жактан биздин Google дискибиз ачылат. Азыр жүктөлүп атат. Басканыбызда мына бул жакта ушундай болуп дискибиз чыгат. Азыр мен бул жерден өчүргөнүм. Бул жерде мой диск дегенди тандайм. Мына биздин ушундай болуп дискибиз чыгат. Ал эми тапшырма түзүү үчүн бул жерден создать дегенди басабыз. Задание дегенди тандайбыз. Задание дегенди тандаганыбызда бул жерден аталышыны жазышыбыз керек. Мисалы, бул жерге название деген жерге кошуунун формулалары деп жазып койсок болот. Кошуунун формулалары деп жазабыз. Инструкцияга жазсак дагы болот, жазбасак дагы болот. Бул жерде не обязательно. Андан кийин бул жерден добавить дегенди басып туруп, биз ар кандай материалдарды кошсок болот. Мына Google дисктен ссылка аркылуу файлдарды, YouTube'дан видеолорду жүктөсөк болот. Мисалы, Google дискти тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерден мой диск дегенди тандасак, мына биздин Google дисктеги файлдарыбыз чыгат. Мисалы, ушул файлды жүктөө керек болсо ушуну тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден добавить дегенди басабыз. Бассак, бул жака Google дисктеги файлыбыз жүктөлөт. Бул жерде учащиеся могут просматривать файл дегенди тандап коебуз. Бул жерде 3 түрдүү бөлүгү бар. Учащиеся могут редактировать файл дегенди тандасак, файлды окуучулар өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болуп калат. Ал эми сделать копию для каждого учащегося деген тандасак, ар бир окуучуга копия даярдалат. Биз бул жерден биринчисини да тандап коебуз. Андан кийин дагы добавить дегенди басып туруп, ссылка дегенди басып, бул жака ссылканы койсок болот. Мисалы, бул жерге мындай ссылка коюп койсок, мына бул жака wikipedia.com деп жазып туруп, добавить ссылка десек, мына бул жака Википедиянын ссылкасы коюлат. Окуучулар ушул Википедияга кирип ар кандай маалыматтарды алса болот. Андан кийин добавить деп туруп, бул жерге файл деп туруп, биз компьютердеги файлдардан жүктөсөк болот. Загрузка дегенди тандап туруп, бул жактан выбрать файлы, настройство дегенди тандап туруп, бул жактан биз өзүбүзгө ушул сабакка, курска тиешелүү файлдар тандап койсок болот. Мына компьютердеги файлдардан мисалы ачып туруп, ушул жерден мисалы ушул файлды тандай турган болсок, тандап туруп открыть деген бассак, бул жака ушундай болуп жүктөлөт. Андан кийин Google класска
жүктөө үчүн загрузить дегенди басып коебуз. Загрузить дегенди бассак ушундай болуп жүктөлөт. Мына бул жакка жүктөлдү. Бул файлдагы документтерди жүктөгөндө ушундай болуп тушунан чыгат. Бул жерде учащийся могут просматривать файл дегенди тандап коебуз. Андан кийин добавить дегенди басып туруп, YouTube'дан видеолорду жүктөп койсок болот. Мына YouTube дегенди бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерге ушул курска тиешелүү видеолорду издесек болот. Мисалы, бул жерге кошуунун формулалары деп жазып туруп, поиск дегенди бассак, кошуунун формулалары боюнча видеолор чыгат. Мына бул жерден өзүбүз ошол курска тиешелүү видеону тандап туруп, добавить дегенди бассак, бул жака мына YouTube'дагы ушул курска тиешелүү видео жүктөлөт. Андан кийин бул жерде создать деген бар. Создать дегенди басып туруп, бул жактан документ түзсөк болот. Документ дегенди бассак, онлайн документ даярдасак болот. Ушундай болуп жүктөлөт. Азыр жүктөлүп атат. Мына кадимки Word'то эле болуп жүктөлөт. Бул жерге мисалы документти жазсак болот. Тапшырма 1, тапшырма 2 деп ушундай кандайдыр бир документти жазсак болот. Бул жерден переименовать деп атын өзгөртүп койсок дагы болот. Андан кийин жазып болгондон кийин бул вкладканы жаап коебуз. Себеби бул жерде сакташтын кереги жок. Бул автоматтык түрдө өзү сакталып калат. Мына бул жака жүктөлдү. Жанагы түзгөн документибиз. Учащийся могут просматривать файл дегенди тандап коебуз мындан дагы. Андан кийин создать дегенди басып туруп, бул жерден презентация түзсөк болот. Excel'ден таблицаларды түзсөк болот. Ар кандай сүрөттөрдү жүктөп койсок болот. Бул жерден форму деп тесттерди түзүп койсок болот. Ушундай кылып даярдагандан кийин бул жакта для кого деген бар, оң жагында. Для кого, эгерде бизде бул классрумда бир канча класстар бар боло турган болсо, бул жерден ошол класстардын тизмеси чыгат. Биз өзүбүзгө тиешелүү классты тандап койсок болот. Андан кийин бул жактан все учащийся дегенди тандайбыз. Бул жерден балл койсок дагы болот. Балл койбосок дагы болот. Мисалы, бул басып туруп без оценки деп койсок, окуучулар бул маалыматтар менен жөн гана таанышуу үчүн берилип атат. Ошондуктан биз без оценки деп коебуз. Бул жерден срок сдачи не задан. Бул жерден срок коюп койсок болот. Ал үчүн ушу жерди бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерден срок сдачи не задан дегенди бассак, календарь чыгат. Мисалы, бул жерден 19 майды тандап туруп, саатыны коюп койсок, мына бул жерге мисалы 8:00 деп койсок, окуучуларга 8:00 ушул маалымат барып түшөт. Биз бул жерден азырынча койбой эле коек. Койбош алып салуу үчүн бул жерден X бассак өчөт. Андан кийин бул жерге тема жазып койсок болот. Андан кийин бул жерден создать задание же болбосо бул жерде мына добавить расписание деп расписаниеге койсок болот. Сохранить черновик деп туруп, черновикке убактылуу сактап турсак болот. Кийин өзгөртүп туруп кайра берүү үчүн. Бул жерден создать задание дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп биздин тапшырмалар даярдалат. Окуучуларга бул кандай болуп барат? Мисалы, окуучуларга окуучу өзүнүн Google'дагы классына киргенде окуучуларга төмөнкүдөй болуп биз жөнөткөн тапшырма барат. Мына окуучуларга ушундай болуп кошуунун формулалары деп окуучу ушу жерден тапшырманы көрүү үчүн ушу жерди басат. Басканда ушундай болуп чыгат. Мына окуучуларга бардык тапшырмалар көрүнөт. Бул
бул жерден мисалы слайдты көрүү үчүн, мисалы окуучуларга бардык тапшырмалар ушундай болуп көрүнөт. Окуучу мисалы слайдты көрүү үчүн ушу жерден слайдты басат. Басканда окуучуга ушундай болуп слайд көрүнөт. Окуучу ушу жерден слайд боюнча бардык материалдар менен таанышып чыгат. Андан кийин мисалы бул жерден файлды көрүү үчүн ушуну басса, бул жака мына файл чыгат. Окуучу бул жерден керектүү маалыматтардын бардыгын окуп чыгат. Андан кийин бул жерден документти көрүү үчүн ушуну басса, бул жактан документ дагы жүктөлөт. Мына окуучу бул жерден таанышып чыгат. Андан кийин Википедияны көрүү үчүн ушуну басса, бул жака Википедия жүктөлөт. Мына ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден өзүгө керектүү маалыматты издеп таап окуп чыгат. Андан кийин бул жерден ошол темага байланыштуу видеону көрүү үчүн ушуну басат. Басканда бул жака мына саламатсыңарбы балдар, сразу бүгүнкү кезек окуучу видео сабакты дагы ушу жерден көрсө болот. Андан кийин бардык маалыматтарды көрүп болгондон кийин бул жерден отметить как выполненное дегенди басып коет. Же болбосо бул жерден личный комментарий деген жерге, мисалы мен же болбосо жазып койсо болот. Бардык тапшырмалар менен тааныштым деп туруп отправить деп койсо мугалимге барып түшөт. Андан кийин бул жерден отметить как выполненное дегенди басып коет. Басканда ушундай болуп чыгат. Бул жерден отметить как выполненное дегенди басып коет. Мына обработка болуп атат. Баскандан кийин мугалимге кандай маалымат барат? Мугалимге төмөнкүдөй маалымат барат. Азыр мына көрөбүз. Мына лента дегенди бассак, бул жерден все задания дегенди басабыз. Задания дегенди бассак, мына бул жерде сдано, мына бир тапшырма аткарылды. Азыр себеби бизде бир эле окуучу кошулуп тургандыктан бул жерден азыр бир эле окуучу тапшырды. Бул жерде канча окуучу кошулса, ошол окуучулардын бардыгынын саны чыгат. Мисалы 15 окуучу кошулган болсо, бул жерде бир окуучу аткарган болсо, бул жакта назначение 14 болуп, бул жакта сдано болот. Бардыгы аткарып бүтсө, бул жак өзгөрөт. Бул жерден окуучунун таанышкандыгын көрүү үчүн бул жерде сдано дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Мына бул жерден сдано деп чыкты. Демек окуучу бардык тапшырманы карап окуп чыкты. Эгерде окуучу караган эмес болсо, кандайдыр бир бөлүгүн, анда бул жерден вернуть дегенди бассак, окуучуга бул тапшырма кайра кайтып барат. Бул жерде мына без оценки биз баа койгон эмеспиз. Окуучу бул маалыматтар менен таанышуу үчүн гана берилген тапшырмалар болчу.